балдарды кыздарды коркутуу. 25 май бүткүл республика боюнча акыркы коңгуроо майрамы өткөрүлүп жаткан күн. Быйыл Кыргызстанда акыркы коңгуроо 63 000 бүтүрүүчү үчүн кагылды. Мына ушул майрамды Бишкек шаарынын да мектептери белгилеп жатышат. Акыркы коңгуроо бул бүтүрүүчүлөрдүн ак мектеби менен кош айтышып, жаңы жашоого аттана турган күнү. Дал ушул күндү алар эсте каларлык кылып өткөзүшөт. Ал эми номер 67 мектеп гимназиясынын бүтүрүүчүлөрү бул күндү кандай майрамдап жатышканына бүгүн биз сиздер менен чогуу күбө болобуз. Майрам чү дегенде эле бүтүрүүчүлөрдүн салтанаттуу чыгуусу менен башталды. Алардын көздөрүнөн бир убакта сүйүнүч да, толкундоо сезимдери да ачык көрүнүп турду. 11 жыл билимин берип окуткан мугалимдер өз балдарындай болгон окуучуларына алкыш сөздөрүн айтышты. Биздин мектепте мен ойлойм дайыма акыркы коңгуроо ушундай жогорку деңгээлде өтөт деп эсептейм. Себеби мугалимдер дагы окуучуларга жакшынакай жакшы даярдашат да, ойдогудай өттү деп эсептейм. Окуучулардын маанайы да бүгүн ушунча баягы 1-класстагысын эстеп. Ал эми аларга жооп катары бүтүрүүчүлөр мыкты ырсаптарын сунушуп, кучак толгон гүлдөрдү белекке беришти. Быйыл 67 мектепти бүтүрүп жаткан окуучулардын саны 200-гө чейин жетти. Бүгүнкү 25 майга мен 11-А классты алып келдим. Балдарыма ак жол, турмушта жолдору дайыма даңгыр жолдо жүрүшсүн. Кыргыздын элинин баягы намысын көтөргөн, ошолордун сыймыгы болгон балдар болушсун. Акыркы коңгуроо салтанаты бир гана бүтүрүүчүлөр үчүн эмес, алардын ата-энелери үчүн да чоң толкундоолорду жараткан майрамдардын бири. Себеби балдары билимдин даңгыр жолуна аттанып жатышкан учур. Менин кызым бүтүп атат, 11-классты. Төлөсүн кызы Айбике, 67 школ гимназияны. Бүгүн 25 май өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан боюнча абдан чоң майрам. Ата-эне үчүн дагы, окуучулар үчүн дагы бүтүрүүчүлөр. Бүтүрүүчүлөргө өзү каалаган алдынгы максаттарды жетишин каалайм. Майрамдын эң кульминациялык бөлүгү болуп, алардын акыркы мектеп вальсын чимирлеп бийлешкени болду. Салтанаттуу бөлүк шарлардын асманга учурулушу менен аяктады. Аларды мектептин эң алдыңкы окуучулары учурушуп, 1-класстардын коштоосунда акыркы сабак өткөрүлдү. Майрам соңунда бүтүрүүчүлөрдүн сезимине сар эсеп салдык. Бүгүнкү майрам абдан шаттуу жана жакшы өтүп жатат. Мен өзүмдүн бүтүп жатып, биз өзүбүздүн бүтүп жатканыбызга ишене албай жатабыз. Мен психология факультетине тапшыргым келет. Бул кесип Кыргызстанда өтө өнүкпөсө дагы мен ошол кесипти өнүктүргүм келет. Мен медицинский факультетке өткүм келет. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, ушул бүгүнкү күндү 25 майда баарыбыз аяктап жатабыз. Албетте бул эң биринчиден келечекке койгон кадамыбызды бүгүнкү күндөн башталат деп. Бүтүндөй бүтүрүүчүлөргө ийгилик каалайм. Мен 11-А классты жакшы көрөм. Ал эми биз өлкөбүздүн бардык бүтүрүүчүлөрүнө ак жол каалап, мамлекетибиздин келечеги силердин гана колуңарда демекчибиз. Айтурган Айбек кызы, Жумадил Таалайбек уулу, НТС Таң шоула.